Рахмат. Кейінгі сөз Мадумаров Адахан Кимчанбаевичке беріледі. Рахмат. Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Урматтуу министрдің орынбасары. Азыр ошол министр ушул жерде турду эле, өзү турса жакшы болмок. Биз өткөндө комитетте бир эмес 2 жолку жыйында ушул суроону койгонбуз, азыр көтөрүлүп аткан маселе. Эмне үчүн банкка жөндөн-жөн, биз аны кайтарабыз кайра. Ошончо 1000 каражатты эмне үчүн банк жөн эле алып калып атат бизден деп. Биз Кыргызстанда болсо түшүнөт элек. Азыр өкмөт башчысы кетип калды, откат деген түшүнүктү пайда кылышкан булар. Татиков билет аны. Эмне үчүн берип атабыз биз аны? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз откат деп туура эмес айтып атасыз. Өзүңүз 3 жолу депутат болдуңуз. 3 депутат болгондо спикерде болдуңуз. Кредиттердин баарында ошондо алынган. Ушунун шарттарын сиз да өзүңүз билесиз. Силер мындайда өкмөт башчыңар баш болуп эле бир нерсени айтып коесуңар, 3 жолу эмес, мен 5 жолу болдум. Анан кандай болуп, кандай шарттар менен каттоодон өтүп, кандай шарттар менен добуш бергенибизди дагы жакшы билебиз. Мондой нерсени ачыктан ачык жазып атканы биринчи жолу болуп атат. Мен өткөндө комитетте да сурадым мен силерден. Эмне үчүн ушул жалпы карыздын ичине кирип атабы, же силер түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтам, с вычетом этой суммы будем расплачиваться потом. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча өзүңүз билесиз, сиз да спикер болдуңуз. Кредиттердин баардыгы спикерлер коет. Ошол үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен түшүнбөй атам. Мен төө десем бей деп атасың да, айланайын. Мен суроо берип атам. Адахан Кимсанбаевич, мен улууларды урматтайм. Бирок сиз жактан эле баягы кемсинтип кылганыңар жаман. Татиков, сиз эмне деп атасыз, мен түшүнбөй атам. Берге айтышканы келдиңиз сиз. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча ар бир берген суроого жооп бербейсиз. Сиз мен түшүнбөй атам. Эмне деп атасыз сиз? Суроого жооп бергиле. 114 миллион ичинде отурат. 14 миллион 130 миңдин ичинде отурат. Мен ошону сурап атам. Калып калган сумманы Кыргызстан кайра кошо төлөйбү же жокпу деп. Ким жооп бересиңер, жооп бербейсиңер? Сурооңузду кайталап койсоңуз? Мына банк өзүнө алып калып аткан акчаны жалпы карыздын суммасына киреби же кирбейби деп сурап атам. Кирет. Ошол албаган акчаны биз кайра беребизби? Суммасына кирет. Значит, биз албаган акчаны кайра беребиз толугу менен. Шарты боюнча беребиз. Биринчиден ушундай. Жебеген самсага пул төлөйбүз деген маселе бул бир. Экинчиден, Руслан мырза, мен гаишник эмес, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Руслан мырза. Бираз могу жерге келгенде мамлекеттик кызматкердин этикасын кармаңыз. Маалыматты так билбегенден кийин оозго келген нерсени сүйлөбөңүз бул жерде отуруп. Алмаз Акынжанов кайка кетти? Алмаз Акынжанович, айтып койсоңуздар, бул туура эмес, минтип келип алып. 5 жолу спикер болобу, 10 жолу болобу, бирчемтес биякта спикер жөнүндө сөз болуп атат. Өзү суроо бергенге жооп бербей. Туура айтасыздар, мен да ошого чакырам. Суроо берилгенден экинчи мындай жооп бергенге токтоткула. Экинчи мында кайталанбайт, урматтуу депутаттар. Депутат суроо берип атат, ошого жооп берип коюңуз, ошол эме. Ана комментарий кылып, анын кереги жок. Биз суроого так жооп беребиз. Анан кээ бир суроолорго азыр Дастан Арсбекович да маселе койду. Экинчи окуга чейин толугу менен териштирип бардыкты кагаз жүзүнө берип коюңуздар. Рахмат. Ата кредитти колдоп бериңиздер.